Мугалим төмөн баа койсо кантебиз? Мугалимдин төмөн баа коюшунун себептери. Мугалим да адам. Кээ бир учурда окуучунун жооп бергенин укпай калышы, шашылыш кезде баалаганга жетишпей, ар бир баладан кайра сурап чыкканга же тапшырмасын текшергенге үлгүрбөй калышы мүмкүн. Мындай учурда өспүрүм бала өзү акырын гана кайрылса, мугалим сөзсүз эске алат. Баа коюу эрежеси. Критерийлери так, окуучу түшүнгүдөй болушу керек. Эгерде критерий так эмес болуп, белгисиз себептерден төмөн баа коюлса, же окуучунун жүрүм туруму үчүн коюлган баа туура эмес. Бул учурда өспүрүм окуучу эмне себептен төмөн баа коюлганын маданияттуу түрдө кайрылып сурасын. Окуучу тапшырманын критерийин түшүнбөй калып, мугалимдин талаптарына жооп бере албаса, же эгерде мектеп тереңдетип окуткан гимназия, лицей болуп, окуучунун иши жогорку деңгээлге жетпей калса, мугалим төмөн баа койсо, бул норма. Бул учурда окуучу жөн гана критерийин же тапшырманын кандай аткарылышын сураса болот. Кээ бир учурда мугалим адилетсиз баалап коюшу мүмкүн. Албетте бул нерсе өкүнүчтүү. Эгерде окуучу тапшырмасын бардык критерийге таянып туура аткарган болсо, анда мугалимден эмне себептен төмөн баа коюлганын, үлгүдөгүдөй аткаргандыгын жана баасын кайра карап берүүсүн суранса болот. Мектептин баа коюу акт документи бар. Эгерде баланын иши бардык критерийге туура келсе, мугалим менен сүйлөшүп чече албаса, мектеп заучуна кайрылса болот. Далил катары окуучу ишин башка мугалимге же жеке репетиторуна көрсөтүп, жазуу түрүндө же диктофонго оюн жаздырып, заучуна кайрылса болот. Эгерде баланын баасы адилетсиз болуп, мугалим менен келише албаса, мектеп заучу чечип бере албаса, анда аткарылган ишти башка мугалимдин көз карашын далил катары алып, мектеп директоруна да кайрылууга болот. Бирок буга жеткирбей эле чечсе болот. Негизинен окуучу баага эмес, билимдин баалуулугу үчүн, өзү үчүн окушу керек. Такыр адилетсиздик болгон учурда гана ушул кадамдарды жасоо керектигин сунуштайм. Эгерде балаңыз билимдин баалуулугун билбей, мектепке баргысы келбесе, өспүрүм балаңызды сабакка кызыктыруучу кызыктуу мектеп аттуу курска чакырабыз. Бул маалыматка карата көз карашыңызды комментарийге билдириңиз. Бул биз үчүн абдан маанилүү.